Саламатсыңар балдар. Адаттагыдай эле сабагыбызды баштайлы. Кезектеги сабагыбызды баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар Иса Коноевич Акунбаев. Бүгүнкү сабагыбызды баштаар алдында балдар биз адашкан тамгаларды тапкыла деген оюн менен сабагыбызды баштагым келип жатат. Адашкан тамгаларды таап, макалды чечмелөө менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Адеп дегенден кийин мына бош сызыкты көрдүңөр балдар. Ошол жерге бир тамганы коюшуңар керек балдар. Андан кийин ал дегенден кийин дагы бир тамга коюш керек экенбиз. Андан кийин адан кийин дагы бир тамга коюш керек экенбиз. Биринчи сапка 3 тамганы коюп чыккыла балдар. Мен силерге убакыт беремин. Дептер, калем сабыңарды алып, жазып, дептерге жазганча тамгаларды коюп чыккыла. Экинчи сапта, макалдын экинчи компонентинде, экинчи бөлүгүндө адеп дегенден кийин дагы тамга коюлуш керек. Бир тамга коюлуш керек экен. Андан кийин ка дегенден кийин дагы бир тамга коюлуш керек экен. Ала дегенден кийин дагы бир тамга коюш керек экен. Экинчи макалдын экинчи бөлүгүндө дагы 3 тамга жетпей жатат. Тамгаларыбыз адашып кетиптир. Макалдын биринчи бөлүгүндө дагы 3 тамга жетпей жатат. Ошондо 6 тамганы батыраак жазып, таап жазгыла балдар дептериңерге. Кана балдар? Жазып бүттүңөрбү? Эми текшере баштайбыз балдар. Адептүү т тамгасын коет экенбиз. Алкыш алат. Алкыш алат. Алкыш бул мактоо алат. Ыраазычылык алат. Пахвала. Алкыш деген орус тилине которулганда. Адеп с деген тамга түшүп калыптыр бул жерде. Адепсиз, каргыш, проклятие, проклинаю деп айтабыз го. Каргыш алат. Эми окуп көрөлү макалды толугу менен. Адептүү алкыш алат, адепсиз каргыш алат. Окудукпу балдар макалды? Силер да ушундай окуп, ушундай жаздыңарбы? Тамгаларды туура койдуңарбы? Эгерде силер туура койгон болсоңор, азаматсыңар балдар. Анда эмесе чечмелеп коелу. Адептүү деген ыймандуу, акылдуу, тартиптүү баланы айтабыз, Адептүү, тартиптүү, ыймандуу болсоңор, алкыш аласыңар. Адепсиз, тартипсиз болсоңор, каргыш аласыңар, Кудай сактасын, тартиптүү, ыймандуу болгула, балдар. Андан кийинки макалга өтөбүз балдар. Экинчи макалдын дегенден кийин бир тамгасы жок болуп кетиптир, гана адашып кетиптир, тапкыла. Жи дегенден кийин бир тамга жок. Кийинки и бар экен, дагы бир тамга жок. Ие дегенден кийин бир тамга жок болуп атат. Че дегенден кийин бир тамга жок. Ин дегенден кийин бир тамга жок. Андан кийин дагы бир тамга жок. О бар экен, созулма о. Б дегенден кийин бир тамга жок. Ин дегенден кийин дагы бир тамга жок. Анан е менен бүтөт экен. Кана эстегиле бул макалды. Кана балдар, жазып дептерге эстейбиз. Кана дептерге жазып эстейбиз. Убакыт кетти балдар. Таап атасыңарбы? Кана эмесе ойлонуп атасыңарбы кана? Эми тамгаларды коюп көрөлү. Жигит, жигит. Эл четинде. Жо бетинде. Көрдүңөр балдар? Тамгаларды коюп чыккыла. Мен айткандай. Жигит, эл четинде.
жоо бетинде. Эгер силердики менин койгон тамгаларыма дал келип калса, анда силер туура тапкан болосуңар, азаматсыңар балдар. Эгер таба албай калсаңар, анда мен айткан боюнча тамгаларды коюп чыккыла. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Мында эр жигиттин орду жөнүндө айтылып атат да. Эр жигит мекенчил болуш керек экен. Элин жерин сүйүп, элин жерин коргош керек. Коргоо жөнүндө айтылат экен бул макалда балдар. Эми балдар, кийинки слайдка өтөбүз. Бүгүнкү бул слайдты көрсөткөнүн себеби, азыр айтып кеткендей эле, бүгүнкү темабыз Иса Коноевич Ахунбаев менен таанышабыз бүгүнкү сабагыбызда. Бул кыргыз элинин улуу инсаны, медицина илимдеринин доктору, профессор, академик Иса Коноевич Ахунбаев. Башкача айтканда, Иса Коноевич Ахунбаев кыргыз элинин белгилүү дарыгери. Ал биринчи жолу Кыргызстанда жүрөккө операция жасаган профессор жана академик деп айтсак болот экен. Бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен тааныштырайын балдар. Эгерде биз Иса Коноевич Ахунбаевдин элге, илимге сиңирген чакан эмгеги менен таанышабыз. Бүгүнкү сабакта чакан текст менен таанышабыз. Жана жаңы сөздөрдүн маанисин которуп, чечмелеп, көнүгүү, машыгуу иштерин аткарсак, анда биздин билим берүүчүлүк жана өнүктүрүүчүлүк максатыбыз ишке ашат. Максатыбызга жетебиз. Ушул эки максатыбызга жетебиз. Талыкпай эмгектенүүгө, талыкпай эмгектенүүнүн, билим алуунун натыйжасында, талыкпай билим алуунун натыйжасында чоң ийгиликтерге жетерибизди түшүнсөк, тарбия берүүчүлүк максатыбызга жетебиз. Ушинтип биз бүгүнкү сабагыбыздын 3 максаты менен тааныштык балдар. Эми балдар, кийинки көнүгүүнү аткара баштайбыз. Биз жаңы сөздөрдүн маанисин чечмелейбиз. Жаңы сөздөр текстти окуur алдында жаңы сөздөрдү которуу жолу менен жана чечмелөө, кыргыз тилине которуу жолу менен жана чечмелөө менен жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшүбүз керек балдар. Биз бүгүн арнаган деген сөз бар экен бүгүнкү сабагыбызда. Жаңы сөз арнаган орус тилине посвятил деп которулат экен. Күрөш, борьба, мамлекеттик, государственный, оорукана, больница, өмүр, жизнь, сыйлык, награда, талыкпаган, неустанный, неустающий. Бул жаңы сөздөр. Бул жерде түшүнүксүз сөздөр барбы силерге? Түшүнбөгөн сөзүңөр болсо, астын сызып коесуңар. Астын сызып мага жөнөтүп жиберсеңер WhatsApp'тан. Мен дагы бир жолу түшүндүрүп берем. Бул сөздөр силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Орус тилине котордук. Анда эмесе балдар, кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Бул көнүгүүдө ушул эле сөздөрдү катыштырып, сөз айкаштарын түзүшүбүз керек. Азыркы колдонгон жаңы сөздөр дагы бул жерде катышкан. Туура туташтыргыла дейт. Сөз айкаштарын түзгүлө дейт. Биринчи сөз айкашка үлгү катары бир сөз айкашты туташтырып коюптур, карагыла. Менин өмүрүм. Шаардык оорукана. Кайсы оорукана? Шаардык оорукана деп туташтырсак болот экен. Душмандар менен кана буга кайсы сөздү кошуп сөз айкаш түзсөк болот? Жардам бергилечи. Душмандар менен күрөшүүгө арнаган. Эгер ушундай тапкан болсоңор, азаматсыңар силер.
талыкпаган эмгек. Силер да ушундай таптыңар беле? Мамлекеттик гимн. Сыйлык алды. Баланын ысымы. Ысымы деген сөз синоними. Ушу ысымы деген сөздүн мааниси окшош, жазылышы ар башка сөздөрдү синонимдер деп айтабыз. Синоними бул аты деп тапсак болот. Баланын аты десек дагы болот экен, баланын ысымы десек дагы болот экен. Ушинтип биз сөз айкаштарын түзүп, сөз байлыгыбызды, кеп байлыгыбызды бир аз болсо дагы байытып алдык, балдар. Эми балдар, кийинки тапшырмага өтөлү. Мында схемаларды толуктагыла деген тапшырма бар экен, балдар. Схемаларды толуктайбыз. Жаңы сөздөрдү кошуп, өзүбүздүн билген сөздөрүбүздү кошуп, маанисине карата толуктайбыз. Талыкпаган эмгек. Талыкпаган деген орус тилинде кандай которулду эле? Неустанный. Неустанный труд переводится, да? Талыкпаган эмгек. Талыкпаган эмне болушу мүмкүн дагы? Талыкпаган билим, Талыкпаган билим. Талыкпастан окусаңар, силер дагы ошонун ийгилигине жетесиңер, билимдүү болосуңар. Андан кийин спорт менен машыкканда дагы талыкпастан машыгышыбыз керек, Талыкпаган машыгуу деп койсок болобу? Болот. Үчүнчү сөз коебуз, талыкпаган машыгуу. Эми кийинки сөздү карагыла. Мамлекеттик туу деген сөз айкашын түзсөк болот экен. Мамлекеттик туу. Мамлекеттик символикаларды, атрибуттарды эстегиле. Мамлекеттик дагы эмне бар? Герб бар, Мамлекетке караштуу мамлекеттик герб десек болот экен. Мамлекеттик гимн десек болобу? Гимн десек да болот, Жакшы. Андан кийин оору менен күрөшүү. Оору менен күрөшүү. Жана дагы эмне менен күрөшөбүз дагы? Илдет менен күрөшүү десек болот экен. Оору деген сөздүн синоними илдет, Дагы душман менен күрөшөбүзбү? Ооба, душман менен күрөшүү десек болот экен, балдар. Атаандаш менен күрөшүү. Атаандаш деген бул орус тилине соперник деп которулат, Атаандаш менен күрөшүү. Жакшы, балдар. Эми кийинки тапшырмага өтөбүз. Көп бул жерде аябай көп сөз айкаштарын түздүк. Дагы эле болсо сөз байлыгыбыз кенен болуп көбөйдү, кеп байлыгыбызды өстүрдүк. Көптөгөн көнүгүүлөрдү аткарып атабыз кыргыз тилинде. Бул болсо кыргыз тилине болгон кызыгуубузду арттырып, кеп байлыгыбызды өстүрөт, Эми балдар 4-чү көнүгүүгө келдик. Мен айтып кеткендей, Исаак Коноевич Акунбаев жөнүндө чакан текст окуйбуз, балдар. Исаак Коноевич Акунбаев 1908 жылы Ысык көлдүн Торайгыр айылында төрөлгөн. 1935 жылы Орто Азия университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Кыргызстанга келип шаардык ооруканада хирург болуп иштеген. Кийин Москвадан окуп келген. Орто Азия өлкөлөрүндө биринчи болуп 1959 жылы жүрөккө операция жасаган. Ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган эмгеги үчүн Исаак Коноевич Акунбаевке мамлекеттик сыйлыктар берилген. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Исаак Коноевич Акунбаевдин ысымын алып жүрөт. Бишкекте анын атында көчө да бар. Мына көрдүңөр, балдар, биз белгилүү инсан, улуу инсан Исаак Коноевич Акунбаев жөнүндө чакан текст окудук. Чакан маалымат алдык. Эми, балдар, ушул текст силердин китебиңерде бар. Китебиңерден ушул текстти ачып
ылдый жактагы суроолорго жооп жазгыла деген жерди көрдүңөр балдар. Ушул суроолорго жооп беришиңер керек. Ооз-2 түрүндө жооп беребиз. Андан кийин жазуу түрүндө асты сызылган сөздөргө уңгу мүчөгө ажыратабыз. Уңгу белгиси кандай белгиленет, мүчө кандай белгиленет? Билесиңер, орус тилиндегидей экөө бирдей белгиленет. Орус тилинде дагы корень. Как отмечается? Отмечается дугой, да? А окончание как отмечается? Это вы уже знаете, да? Ошондой орус тилиндегидей кылып белгилеп чыгасыңар. Мисалы, медициналык деген сөздү үй тапшырмага уңгу мүчөгө ажыратасыңар. Өмүрүн деген сөз астын сызылып турат. Ушул сөздү уңгу мүчөгө ажыратасыңар. Күрөшүүгө деген сөздү уңгу мүчөгө ажыратасыңар. Мамлекеттик деген сөздү уңгу мүчөгө ажыратасыңар. Академиясы деген сөздү уңгу мүчөгө ажыратасыңар. Эми балдар, суроолорго жооп берүүгө аракеттенели. Суроолорго жооп берүүдө текстти пайдалансаңар болот балдар. Биринчи суроо. Иса Коноевич Ахунбаев кайда, качан төрөлгөн? Кайда, Ахунбаев кайда, качан төрөлгөн? Жооп бергиле балдар. Текстти пайдалансаңар болот. Экинчи суроо. Кайда окуп, кайда иштеген? Кайда окуп, кайда иштеген? Суроого жооп беребиз. Китептен карайбыз балдар. Үчүнчү суроо. Кайсы жылы жүрөккө операция жасаган? Кайсы жылы жүрөккө операция жасаган? Ал бүт өмүрүн эмнеге арнаган? Ал бүт өмүрүн эмнеге арнаган? Анын талыкпаган эмгеги кандай бааланды? Иса Коноевич Ахунбаев атында эмнелер бар? Балдар, Иса Коноевич Ахунбаев атында көчө бар экен, Бишкекте анын атында. Жана ошондой эле Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Иса Коноевич Ахунбаевдин ысымын алып жүрөт экен. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Силердин араңарда дарыгер болууну каалаган окуучулар барбы? Бар, Силер дарыгер болууну кааласаңар, ушундай Иса Коноевич Ахунбаевдай инсан болгуңар келсе, талыкпаган эмгек, талыкпаган билимди талап кылат экен балдар. Билимдүү болсоң озорсуң, билимсиз болсоң тозорсуң дейт, Билимдүү болгула балдар. Билимдүү болсоңор эч качан силер артта калбайсыңар, алдыга жыласыңар, Так, балдар, бүгүнкү тапшырма түшүнүктүүбү силерге? Үй тапшырмалары түшүнүктүү, Эми муну 5-чи көнүгүүнү карап койгула балдар. Каталарын тапкыла дейт. Бул жерде сүйлөмдөр бар экен, бирок каталар кетип калыптыр. Сүйлөмдөрдө каталарды табышыбыз керек экен. Ушул көнүгүүнү дагы, 5-чи көнүгүүнү дагы үй тапшырма иретинде жазып келесиңер. 5-чи көнүгүүнү үй тапшырма катары жазып, менин WhatsApp-ыма жөнөтүп коесуңар. Республика балдар ооруканасында дарыланып жатам. Кайсы балдар ооруканасында? Республикалык деп жазышыбыз керек эле. Республикалык балдар ооруканасында дарыланып жатам. Бүт өмүрүмдү балдарга арнайм. Бүт өмүрдү балдарга арнайм болобу же өмүрүмдү деп биринчи жакка таандык кылып айтабызбы? Менин өмүрүм. Им деген биринчи жактын деген мүчөсүн улайт экенбиз. Бүт өмүрүмдү балдарга арнайм. Мамлекет окуу жайында билим алып жатабыз. Кайсы окуу жайында? Мамлекеттик
окуу жайында билим алып жатабыз деш керек. Мамлекеттик олимпиаданын жеңүүчүлөргө сыйлык тапшырышты. Кандай жазышыбыз керек? Кайсы сөздө ката бар? Жеңүүчүлөргөбү же жеңүүчүлөрүнөбү? Олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшырышты деп жазышыбыз керек, балдар. Мага баш оору дарысын бериңизчи. Кантип жазышыбыз керек, балдар? Мага баш оорунун дарысын бериңизчи деп айтышыбыз керек. Кийинки сүйлөм. Жөтөл каршы кандай дарылар бар? Эмнеге каршы? Жөтөлгө. Га деген барыш жөндөмөнүн мүчөсү коюлуш керек бул жерге. Га, ге, го, гө болуп өзгөрөт. Гө, жөтөлгө каршы кандай дарылар бар? Жөтөлгө деген сөздө жөтөл уңгусу, уңгунун ичинде ө деген ичке үндүүлөр болсо, мүчө дагы ичке үндүү болуш керек. Жөтөлгө. Ошондуктан га мүчөсү гө мүчөсүнө өтөт. Жөтөлгө каршы кандай дарылар бар? Ушуну менен, балдар, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат, балдар.